Assalamu alaikum ат сүйүүчүлөр, жылкы көрмандары. Анакей бүгүн Жалал Абад областы Нокен Бүргөндү жергесинен тугандар ушул сиздер көрүп турган көк мончок, көк красавчик сатууга чыгып атгандар. Азыр аттын баскан турганына сиздер жакшылап көңүл буруп туруңуздар. Биз ээсинен жакшы кылып маалыматын алып беребиз тугандар. Аны эмесе үкем сен ат токтотпой ошол жерлерден алыс кетпей бастыра бересиң, оңго солго буруп, аттын басыктарын кийин видеонун акырында кичине жылуулап коебуз. Анда эмесе ака, аттын маалыматын бир четтен баштай берсек, биринчи жашынан баштайлычы ака. Мунун жашы пышты. Жашы пышты. Жазга асый болот. Жазга асый болот. Асый чыгат да. Азыр жашы ошо пышты да. Жазга ошондо асый болсо 4 жаш болот экен, а? Азыр 3 жаш, жазга 4 жаш. Ушундай жакыныраак бастыра берсең жакшы болот экен. Мен узак кетип калсаң ба жакшы эме болбой калат. Ушундай бастыра бер, токтотуп ат да. Анан дагы жакындан тартабыз бирок. Так, жазга 4 жаш болот экен. Ака бою канча чыгып калат? Бою ошо 1.54-1.55 чыгат да. 54-55-тин тегерек экен, а? Ака мындай ат бычымы өтө жакшы экен да, мындай линия кууп алгансызбы же мындай эле колго келип калганбы өспүрүм? Өзүбүздүн жылкыдан чыккан. Өзүңүздүн үйрүңүздөн чыккан, а? Өзүбүздүн үйрүдөн чыккан. Анан бунун эне тарабы алтын балбан Момбековду Алтын ажы. Алтын ажынын Аббакирдин атасы. Актано деген аты болгон. Ооба, Актано деген ат болгон. Актанонун уругуна барат да. Анан Эне тарабы барат, а? эне тарабы. Анан алиги дайыр 84 деп чыгарып жүрөт ал Турат деген. Ошол Туратты мен сатканмын. Ошо Актанонун баласы болгон. Ошосунун Шеригин Карабоздун баласы да, энеси. Ата тарабы Майлуу суудан Калбай аба деген киши болгон, ошонун кашкатынын балдарынан да неберелери болуп кетет. Калбайдын кашкаты деген чыккан, Калбайдын кашкатынан али Мусакянын Тикосу, Алишер Ажы дегендин кашкаты чыккан. Анан бул Айбектин кашкаты дегенден, Давлат деген бала да көр кашкат болгон. Ошол линиясы таза чуркап жүргөн аттардын линиясынан ака, Кудай кааласа. Мынакей тектүү жылкы экен тугандар. Эне жагынан дагы, ата жагынан дагы өзүбүздүн кыргыздык экен ака мындай айтканда. Мынакей тегин акам жакшы кылып түшүндүрүп берди. Эгер түшүнбөй калып, суроолор пайда болуп калса, акабыздын телефон номери экранда болот. Акабызга чалып, байланышып, анан дагы кеңири маалымат алсаңыздар болот. Укам мен ушундай ат токтотеминчи. Мунун атасы эмеге кеткен да. Өзбекстанга сатылган. Атасы Өзбекстанга сатылган. Анан эки баласын кошо алып кетишти кийин. Азыр булардан 4өө бар да айылда. Айылда балдар алышкан калгандарын. Азыр ошо экөөнү чабып атышат. Менде өзүмдө дагы бирөө бар. 4өө айылда, 5өө айылда экен. 5өө айылда бар. Сасака ошо атты жактырышып, ушунун балдарынан алып жүрүшөт тең, теги жакшы болгон үчүн. Шериктери такулактарга чабылат. Бул чабылбаган да. Бул салын элек азыр, а? Кол тийбеди, мында эмилбеди, салын элек да. Кунанын да бир эки салган аваз деген укамы. Былтыр. Артана улакта, мындай оюнчак жаш балдар. Майда-чийде улактар. Майда-чийде улакка чаап кичине көндүрүп койгон. Анан улакка тамай салынган жок. Быйыл вообще салынган жок. Жакшы экен укам, мен ушундай токтотсоң мен атты алды аркасынан кылып тартып өтөйүн анан. Бою 54-55 чыгат экен. Келле кашкабак жаныбар мойну келип калган экен амачы. Көкүрөк баш буту кол таза экен, а? Аттын жебечиси ден соолугу зор экен, Кудай кааласа. Гарантия. Эзилбеген, эмилбеген ат да. Жетелеп караганга жоош. Жетелеп караганга жоош, ошо акыр-бакыр кажып турат анча-мынча. Сүрүп аткан кабы. 3 айдан кийин минсең деле мингизе берет ордунан. Жоош. Сүрүп кетпей, талып качып кетти. 4 табутунда жаңы така бар окшойт, а? Такага дагы жоошпу, кандай такага? Жаңы такалап койдук. Окей, аттын көкүрөк башы жакшы экен, моюндарына келе менен бирдей болуп турат го жаныбар. Өзү Актано ака өтө жоон ат болгон, а? Актано өзү өтө жоон ат болгон. Ошого Актанонун кыздарынын балдары болуп калат экен да ошондо ака бул, а? Ата жагы Тикого элешип калат экен ака. Тикого, Мусакянын Тикосуна. Мусакянын Тикосуна. Мынакей тектүү өспүрүм издегендер эми Кудай кааласа жазга жаңы асый болот экен, бирок улакка салын эле экен. Апарып жакшы кылып тарбия кылып, суутуп, чабып, мындай бир райондун Кудай кааласа бир Мемин деген керелерде турат да бу кыргызчылык ака, Кудай кааласа. Кудай кааласа жакшы үйрөтсө тарбия. Жакшы тарбия кылса эле.
Мынакей туугандар, колдон келишинче эсинен маалыматын алдык. Эгер кызыктуу суроолор болуп калса, акама чалып дагы маалымат алсаңыздар боло берет аке. Сизге чалса дагы түшүндүрүп беребиз. Аке эми маалыматын айттык окшойт. Боюн жашын айттык, тегин дагы колдон келишинче түшүндүрдүк. Баасын канча коебуз эми аке? Ушага кызык эмчи. Баасын 270 деп атам. 270 миң сом, а? Аке баасы 270 миң сом. Эгер кимдир бирөөгө баас тура келсе, дагы содалашуу жолдору бар аке, а? 5-10 миң жолуна түшүп берем да. Жолуна түшүп берет. Чалып содалашып алсаңар болот. Өзү мынакей күчтүү жылкы экен аке, ама куйрук жалы өзү териси калың экенинен бир далил болсо керек аке, а? Бак тарандарды да ушундай деп атышат го, бак куйруктарын көтөрүп мына кичине чыдап койчу эми жылоолоп. Эми атаман калган жылкылардын балдары да бул 30-40 жылдык мээнет. Орусат аралашпаган буларга. Таза дең аке, а? Таза кыргыз карабайыр жылкы. Биз жака буруп туруп, теминип туруп кага койчу бир. Чапкылап койсоң, кичине чапсам чаппай. Чалып койсоң да боло берет. Мына оздору жумшак баке чапкан. Чаба жоош. Жумшак. Катуу эле чаба бербедиң. Албан, сирдеп атат окшойт камерадан. Чап катуу эмнеге чабып кетчиң керек. Бол, токтото бер. Аке, жактырган адам өзү чала берет сизгечи. Эгер сизде дагы видеолор болсо чыта коебуз, кызыккан адам чалат барыбирчи. Сиз телефонуңузду албай калсаңыз мога чалат аке, ушундай кызыккан адам болуп калсачы. Анан мен бакыт акелердин ушактардын номерлерин берем, анан байланышат аке, ушундай болот. Кээде өчүк номерин, мурунку эшик номерин айтып коюп туруп бирөөнүн атын тарттым эле. Бирөө жактырып койгон экен, тополоң кылып жүрүп, черес кылып каласа дең аке, а? Мынакей, ат жаккан болсо чала бересиңер туугандар.